Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Сүйөр куулоо боюнча абдан жакшы эле маалымат, докладдар болду. Эми мамлекеттик органдар туура чечим чыгарат деген ойдобуз. Айбек мырза, сиз келгениңизге байланыштуу учурдан пайдаланып, бир 3-4 суроом бар эле, ошону берип алганга. Бишкек шаарында жакынкы өткөн апталарда айттыңыз эле, анда да токтом чыгардыңыз окшойт. Ички курулуштарды түнкү режимге өткөзөбүз деген маселени. Жанагы чоң крандар, жана миксерлер, 10 тонналыктардын баардыгы кирбей туруп калды эле. Ошол маселе боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Ооба, ал боюнча токтом кабыл алган болчу. Бул экологиялык маселе жана жол тыгындардын маселесин анан бүгүнкү күндө биздин жолдордун акыбалын эске алуу менен ушундай чечим кабыл алынган. Биз саат 7-ден 9-га чейин чектөө койгонбуз. Чоң груздагы машиналарды Бишкек шаарынын ичинде жүрүүнө. Бирок ошол эле учурда бизде курулуш компаниялардан жана ошол айдоочулардан бир нече арыздар менен кабыл алып, анан өзүңүз дагы көрүп аттыңыз, митингдер болуп атты. Ошол жерине барып сүйлөшкөндө бир 2-3 күн кошо түндө орун басарларым чыкканда биз башка да көрүнүштү көрдүк. Кечки убакытка койгону менен түнкү убакытта биздин өзүбүздүн Бишкек шаарынын тургундары канчалык ушул чечимди колдогон болсо, ошончолук алар каршы туруп алды түн ичинде иштегенге. Ар бир иштеп аткан курулушка милицияга чакырып, токтотконго аракеттерди көрүп атты. Андан сырткары карьерлерде көптөгөн ошол карьердин жанында жашаган биздин тургундарыбыз аны спекуляция катары карап, караңында силер жүргөнгө болбойт, бербейбиз мүмкүнчүлүк деп, ал жерден дагы мына тоскоолчулуктарды көрсөттү. Ошондуктан бул чечимдин алкагында бир эле биздин айдоочулар ушундай кемсинип калгандыктан биз башка чечимге бардык. Бүгүнкү күндө биз мөөнөттү жылдырдык. Жанакындай температурный режимде ашып атканда биз бул чектөөлөрдүн баарын киргизебиз. Анан экинчи маселе, биз ошол айдоочулар менен дагы сүйлөшүү болуп атканда бир топ мындай консенсуска келдик. Бул деген жанакы машиналардын тазалыгын жана жүгүн ушун карап бир ретке алып келе турган маселелерди алар да өздөрүнүн мойнуна алышкан болчу. Биз ошол ишти жүргүзүп атабыз. Ошо менен кошо биз жана курулуш жүрүп аткан жайларга сөзсүз түрдө жанакындай ванночка деп коет, эми дөңгөлөктөрдү жууп, тазалап, жолго чыкчу талаптарды коюп, бүгүнкү күндө ишке ашырып атабыз. Ошондо түнкү режим алынып калды азыр, Азыркы учурда ал түнкү режим жок. Толук кандуу буга чейин кандай иштесе ошондой иш алып барышып атат. Ооба. Бул биринчи маселе. Өзүңүз да козгоп кеттиңиз. Жолдун бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жолдун акыбалы абдан мындай кейиштүү болуп атат. Ушул жөнүндө кандай мындай ямочный работаларды баштайсызбы, же кайра сыйрып үстүңкү катмарын алып баштайсыздарбы? Мындай оюңуздар кандай бул? Bizde Айта бериңиз. Bizde 27 көчөдө ямочный ремонттор жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө анан өзүңүз деле көрүп атасыз болуш керек. Биз бир жолдо ямочный ремонтту жүргүзгөн болсок, 1-2-3 күндө эле кайта эле жанагындай ямалар пайда болуп атат. Ошондуктан бул тынымсыз алып барылып аткан иш. Бизде 4 бригада түзүлгөн, жаңы биз дагы ыкмаларды колдонуп, бүгүнкү күндө алдыга бригадалар жиберип, анан артынан жанагындай асфальто бетонный сместерди салганга иш алып барып атабыз. Себептен көпкө созулбасын деп тешик казылган тешиктер. Анан экинчиден 6 көчөдө бизде реабилитациялоо жана бир көчөдө реконструкция каралып, бүгүнкү күндө тендерлер жарыяланган. Кээ бир көчөлөрдү карасаңыздар, былтыр мурда салынган жаңы жолдор талкаланып атат да. Ошонун баягы гарантийный сроктору бар. Ошолорду бир көтөрүп, ошол маселени да бир карап, укук коргоо органдарына кайрылбайсыздарбы ушул маселе боюнча да? Биз айрым ушундай көрүнүштөрдүн алкагында аудит жүргүзүп, мына мен дайындалгандан баштап мен бул маселени катуу койгон болчук. Укук коргоо органдарга бир нече компаниялар боюнча жөнөткөнбүз маалымат, биз өзүбүздүн аудиттин алкагында. Андан сырткары бизде азыр кара тизме деп өзүбүздүн тизмелеп туруп ушундай компанияларды коюп атабыз. Айрым компаниялардын мындай мүмкүнчүлүгүн карасак, айрымдарында техникасы жок болуп чыккан болчу да.
бул каякта бир торговляда башка жакта жүргөн компаниялар эмнегедир биздин Бишкек шаарынын жолдорун оңдогонго мүмкүнчүлүк алып, укук алып, акча каражатты алып ишти жүргүзгөн. Рахмат. Анан кийинки суроо. Мына менин да кесиптештерим мына жогоруда белгилеп кетти, ошо тыгын маселеси боюнча, пробка боюнча. Абдан мындай убакыттын баардыгын сарптап атабыз. Маселе абдан оор курч болуп атат. Мынакей бүгүн Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү дагы келди. Ошол ДПС менен чогуу биргеликте бир эрте менен мындай час пикте, анан кечки бир час пикте бир регулировщиктерди коюп, ушул жагын бир жок дегенде баягы сиз баягы пландабыз, баягы жер астынан баягы мостторду алдынан подземный немеле переходдорду салып атсыз. Ушулар бүткөнчө ушул маселени бир карап чечсе болобу, убактылуу? Эми бүгүнкү күндө бул иштер жүргүзүлүп атат. Эми биз тыгыз байланышта, себептенде тыгын маселеси чоң көйгөй катары биздин приоритеттүү маселелерден болуп эсептелет. Анан эми ал жерден да түшүнүш керек, өзүңүз дагы мындай байкап атасыз болуш керек, мынакей бизде автоунаалардын саны Бишкек шаарында мына 514 деп, биз акыркы 514 миң автоунаа катталган болсо Бишкек шаарында, ошо менен кошо жакынкы региондордон бизге келип, бир күндө келип чыгып аткан машинанын саны 100 миңди түзөт. Эми биздин ал жолдор андагы эмеси жок. Бирок мына ДПС менен чогуу иш алып барсаңыздар. Анан кийин Жок дегенде бир эрте менен анан кечкисин баягы час пик убагында. Азыр автоматическая система управления дорожным движением дегенди киргизгенбиз. Мына бүгүнкү биз берген убадабыз менен 21 көчөгө коюлган. Мына жакынкы күндө эле мына бир Светофорлор, светофорлор ошол жерде функция бар. Зеленая волна, зеленая полоса деп ушундай белгиленет экен. То есть зеленая волна бир учурда эле бар, бир машина башынан аягына чейин эле бир эме менен өткөнү, бир скорость менен жана ушундай убагы менен отрезок менен регулировка кыла турган маселени дагы азыр биз кылып атабыз. Себеп дегенде бул жанакы искусственный интеллекттин дагы мөөнөтү бар экен, үйрөнө турган мөөнөтү. Азыр ошол иштерибизди биз жүргүзүп атабыз. Кийинки суроо мына Ак Кула ат майданынын тагдыры боюнча. Ушу кандай болуп атат? Ушул кээ бирлердин ал жерде билесиз, кээ бир жерлердин өзүнүн кызыл китептери бар. Мыйзам жанагы жеке менчикке өтүп кеткендери бар. Ушул маселеси боюнча кандай болот? Ак Кула эскиби же жаңы? Жаңыны айтып атам. Жок, жаңыда биз ал жерде президенттин Урматтуу Садыр Ноожоевичтин жардамы менен бизде деген 444 миллиондон ашык акча каражат бөлүнгөн. Ал жерде выкуп менен биз жерлерди алганбыз бүгүнкү күндө. Ал жерде бир да маселе жок, компенсация баарына төлөнүп, биз жаңы Ак Кула ак майданын курууга Жеке менчик өтүп кеткен жана сарайлардын дагы сатып алдыңыздарбы? Сарайлар жок ал. Жаңы ат майданды айтып атасыз. Жок, ипподром, рабочий городок. Эски ипподром 46 гектар бүгүнкү күндө аукционго коюлган. Аукцион менен азыр саттыкта турат. 46 гектар, жалпы жонунан канча негизи? 51 гектар. Анан биз аякта 6 гектарды жанакындай эменен трансформатор жана башка маселелерге калтырып койгон болчук. Жанагы жеке менчиктер өздөрүнө кала береби алар? Же кандай болот алар? Жеке менчик жок ал жерде. Ал жерде сот иштери бүткөн, бүт бар муниципалдык. Мен билем да ал жерде бар экенин, барып жүрөм, көрүп жүрөм, эл менен деле жолугуп. Сарайлар бар өткөн. Сарайлар бар ал жерде, жеке менчик сарайлар. 7-8 сарай бар. Мен сизге маалымат берип коеюн анда ошол жөнүндө. Кимдер бар экенин. Кийинки маселе ошол менин кесиптешим Бакыт Үчөнч айтып кеткендей, Ататүрк маселеси боюнча кече дагы мен дагы ошол жерде жашоочулар менен да телефон аркылуу байланып сүйлөшүп, уктабай калдык дейт да. Сиздер жанагы уведомление берген турбайсыздарбы? Мынакей чыккыла ушундай болот деген маселелердин баардыгы көтөрүлүп, ошол жагын да абдан карашыңыздар керек. Ал элдер азыр абдан коркуп калыптыр. Ошо шаардын мэри келгенде эле буга чейин да коркутуп алгансыздарбы? Билбейм, силер талкалап эле бузуп эле кирет экенсиңер да. Ошон үчүн альтернатива жагын караш керек. Сиз айттыңыз го жогоруда. Биз мэрия тараптан да карайбыз деп. Анда эмне ошол компенсация кылып чыгарып бересиздерби же кандай кыласыздар? Бактыбек Каныбекович, мен азыр кийинки башка кадамдар боюнча маалымат толук бере албайм. Себеп дегенде биз азыр биринчи иретте мыйзамда көрсөтүлгөн кадамдар менен бартабыз. Мына биз
айтып атпаймынбы, токтом кабыл алынды. Токтомдо ар бир беренеде өзүбүздүн кадамыбызды так анык жазып кеткенбиз. Ошол кадамдар менен баратабыз. Бүгүнкү күндө уведомлениялар берилди. Жана эгер биз бүгүнкү күндө бул курулуштардын баары мыйзамсыз деп тапкан болсок, ошол курулуштарды сыноос менен алуу, өзүнүн калыбына келтирүү деген маселе бар, ошо менен барабыз. Анан ал жерде же бул мамлекеттик муниципалдык эмес, ал жанакы күнөөлүү болуп тапкан кишинин эсеби менен өзүнүн калыбына келтирилет. Ал жерде бул маселенин баары жазылган. Бирок бүгүнкү күндө сиздер айткан сунуштардын негизинде анан туура айтып атасыз, эми бул дагы биздин элибиз, анан биз ал маселелерди дагы отуруп карап чыкканга даярбыз. Бирок биз азыр белгиленген тартипте жана кадамдар менен барабыз. Эми сиз айткандай буга чейинки ар кандай бийлик өкүлдөрү, мэрлер келген, ошол эле мыйзамдуу кылып кызыл китептерин берген, токтомдорун чыгарып берген, баягы юридикалда сөз бар го, закон обратной силы не имеет депчи. Ошон үчүн ошондой кызыл китеби бар, жогорку соттон да утуп алган чечимдери бар экен. Ошолордун баардыгын эске аласыздар деп ойлойм. Себеби дегенде кийин дагы 10-20 жылдан кийин дагы бир курулуштар келип ушундай экен деген нерсе болбош керек да. Бизде мамлекет, мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин мамлекет чечим чыгарып бердиби, кызыл китебин бердиби, ошонун негизине таянып элдер дагы ошого ынаныш керекпиз да. Анан кийинки бийлик келип мындай кылды, анан кийинкиси мындай болот деген сөздү токтотушсак жакшы болмок да. Себеби чын эле азыр Айбек мырза өзүңүз деле көрүп атасыз, мында чын эле элдерибиз мындай үркүп, коркуп да калды да. Ошон үчүн ушул жагын адилеттүү карап бериңиз. Рахмат, сизге ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бактыбек Каныбекович, мен дагы бир жолу айтайын, биз мындай карамакчылык тартапта эмес. Биз бүгүнкү күндө ушул мыйзамды өзүнүн алкагына алып келип аткан эле маселе. 92 жылы эгер ар бир мэр ушул жерди бөлдүрүп атканда, жетекчи бөлдүрүп атканда ушул 92 токтомго өзгөртүүлөрдү киргизип, анан кийинки кадамдарга барган болсо тартипти сактап, анда бүгүн мындай жагдай жаралбайт эле. Анан сиз айткандай мыйзам обратной силы не имеет деген менен биздин 92 жылы кабыл алган чечим бүгүнкү күнгө чейин турат да. Биз ошону чечимди кайталап бекитип койдук. Анан кийинки кадамдарды ошол жерден аныктап жазып кеттик.